Саламатсызбы көрөрман, сиз Алато 24 телеканалы кеч эмес программасын көрүп жатасыз. Садыр Жапаров 27 августта президент жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Эми ага ылайык буга чейин депутаттар пропорционалдык система менен партиялык тизме боюнча шайланып келген болсо, эми мындан ары аралаш шайлоо системасы болот. Жаңы шайлоо системасына байланыштуу жаңычылдыктар шайлоого катышуу ниетин билдирип жаткан партиялар, аларга коюлган кандай талаптар бар жана башка суроолорду биз Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсү Айдана Жупуева менен түз эфирде баарлашып суроолорго жооп алабыз. Айдана Садыковна, саламатсызбы, студияга кош келиңиз. Майрамыңыз менен куттуктайбыз. Борбордук шайлоо комиссиясы азыркы күндө жаңы система боюнча шайлоого багыт алып, кадамдарды таштап, календардык пландын негизинде иш алып барып жатасыздар. Бирок а дегенде президент кол койгон мыйзамга ылайык эми мына аралаш система менен шайлоо болот, анда бир нече өзгөртүүлөр каралган. Ошол кол коюлган мыйзамдын алкагындагы бир жаңычылдыктарга токтоло кетсеңиз. Саламатсыздарбы, өзүңүздөр билгендей, бул Кыргыз Республикасынын жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоо боюнча мыйзамы кабыл алынган бизде. Ошол эле убакта 29 августта 2021 жылдын 29 августунда Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан указ чыгып, Кыргыз Республикасынын депутаттарынын шайлоо күнү 2021 жылдын 28 ноябрына дайындалган. Ошого ылайык биздин борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн отурумунда жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоо боюнча уюштуруу иш практикалары боюнча календардык планын кабыл алган. Календардык планга карата ушул азыркы убакта указ чыккандан күндөн баштап 5 календардык күндүн ичинде ушул жогорку кеңештин депутаттыгына катышууга ниетин билдирген саясий партиялар азыркы убакта борбордук шайлоо комиссиясына өздөрүнүн билдирмесин берип жатышат. Кат түрүндө билдирмесин берип жатышат. Бул билдирүүдө, кат түрүндөгү билдирүүгө саясий партиялар дагы кошумча документтерди бериш керек. Булар жанагы Министерство юстициядан өткөн күбөлүктүн копиясы, саясий партиянын күбөлүгүнүн копиясы, уставдын көчүрмөсү. Ошол эле убакта өздөрүнүн уставынын көчүрмөсү, бул нотариалдык мындай күбөлөндүрүлүп берилген, өздөрүнүн уставын тапшырышат. Ошол эле убакта партиянын өкүлдөрү, бул шайлоо боюнча өкүлү и финансы боюнча өкүлдөрүн кошо каттап беришет. Бүгүнкү күндө, бүгүнкү 1 сентябрга борбордук шайлоо комиссиясына ошол жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоого катышуу ниетин билдирип, азыркы убакта 8 партия өздөрүнүн билдирмесин беришти. Булар социал-демократтар, Улуттар биримдиги партиясы, Альянс, Жашылдар партиясы, Жаратман эл, Патриотическая партия Единение Кыргызстана деген партия и 8-чи болуп Атамекен саясий партиясы берди. Азыркы күндө ушу 8 партия билдирмелерин беришти борбордук шайлоо комиссиясына. Календардык планга ылайык, демек азыркы учурда борбордук шайлоо комиссиясынын дал азыркы мөөнөттө аткарып жаткан иши бул 3 сентябрь саат 18:00 чейинки аралыкта ушул партиялардан кат жүзүндөгү билдирмелерди кабыл алуу болуп жатат. Билдирме, да, календардык план боюнча акыркы күн 3 сентябрь кечки саат 6-да токтойт. Бирок ошол эле маалда сиздердин алдыңыздарда дагы бир жоопкерчиликтүү иш бул бир мандаттуу округтан шайлоо округтарынын чек арасын аныктоо, тактоо жана жалпы шайлоочуларга түшүндүрүү иштери дагы өтө маанилүү. Бул багытта иштер кандай жүрүп жатат? Өзүңүздөргө билгендей, бул жаңы мыйзам боюнча бизде билесиздер, депутаттарды шайлоо бул аралаш шайлоо тутуму боюнча болуп жатат. 56 бул пропорционалдуу система боюнча, 36 бир мандаттуу округтар боюнча.
мажоритардык система боюнча бул бир мандаттуу шайлоо округдарынан талапкерлер көрсөтүлөт. Бизге ошол календардык план боюнча шайлоо күнү бекитилген күндөн 7 күндөн кечиктирилбестен биз шайлоо округдарын бекитишибиз керек. Азыр 6 сентябрга чейин биз шайлоо округдарын бекитебиз. Ошол күндөн баштап ошол мажоритардык система боюнча бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерлер өздөрүнүн катышуу билдирмелерин округдук шайлоо комиссиялары аркылуу борбордук шайлоо комиссиясына өздөрүнүн билдирмелерин беришет. Бүгүнкү күндө борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтында ушул сиздер аткарып жаткан иштер, сиз жогоруда атаган саясий партиялар, кимдер катышуу ниетин билдирип жатат, маалымат алууга мүмкүнчүлүк бар. Мындай маалыматтар эми бир мандаттуу округтан дагы келип түшкөн арыздар катталып баары чыгып турабы? Ооба, азыркы күндө биз ошо башында айткандай эле календардык планда ар бир иш-чара суроктор менен коюлуп, биздин сайтта жайгашкан. Ошол жерден күнүгө шайлоочулар таанышып турса болот. Биз ошо округдарды бекиткенден кийин кайсыл округтан кайсы кандидаттар, талапкерлер өздөрүнүн билдирмесин берип атышат, катышуу ниетин билдирип жатышат. Сайттан таанышып турса болот. Айдана Садыковна, деги эле бул аралаш система Кыргызстанда сыналып практикаланып турган алгачкы бир система да. Себеби буга чейин мажоритардык система менен да шайлоо өткөн, өлкөбүздө эгемендүүлүк алгандан кийин анан пропорционалдык система менен да өттү. Бирок биринчи жолу аралаш система өтүп жатат. Бул абдан татаал система болчудай. Анткени айрымдары түшүнбөй калышы мүмкүн. Мында ар бир нерсени, ар бир учурду кылдат ийне жии менен эсептеп чыкпаса, айрым учурда шайлоо өтүп жатканда дагы түшүнбөстүктөр жаралып калышы толук мүмкүн. Ошондуктан эми БШКда сиздер адистер отурасыздар шайлоону өткөрүү боюнча. Азыркы күндө партиялардын арасында, андагы талапкерлердин арасында себеби пропорционалдык системанын ичинде да өзүнчө преференциалдык деген система. Бул дагы системага кирип калабы? Ооба. Орун алып атат. Сиз кененирээк токтолсоңуз, мындагы түшүнбөйстүк жарата турган жагдайлар кайсыл болушу мүмкүн? Себеби мында да жаңычылдыктар бар да. Эми жанагы пропорционалдык система боюнча көбүнө эле түшүнүктүү. Буга чейин дагы биз практика жүзүндө көрүп келгенбиз. Партиялар катышкан, ошонун ичинде эле партиялардын ичинде ачык тизме боюнча болот. И партияга, и ошонун ичиндеги талапкерлерге өздөрүнүн добуштарын берсе болот. Ал эми бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча бизде 36 шайлоо округу болот. Ошол ар бир округдан бирден кандидат чыгыш керек. Бул жерде эми да биринчи жолу болуп аткан үчүн кээ бир учурларда шайлоочуларга мындай кыйынчылык түздүрөт деп айтса деле болот. Бирок убакыт бар да. Бар. Биз ага чейин маалымат кампаниясын жүргүзүү керек. Маалымат кампаниясы болот. Биз ошо убактыбыз бар. Ар бир этаптарын түшүндүрүп бергенге биз даярбыз. Бир мандаттуу округдан талапкерлер баягы шайлоо деги эле Конституцияда жазылгандай ар бир жаран шайлоого катышууга укугу бар дегендей чек эмес. Канча талапкер өзүн сунуштай алса, көргөзө алса, чек жок, э? Ал жерде да бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерлерге чек жок. Өздөрүнүн закондо жазылган требованияларга карап, талаптарга карап. Кандай талаптар бар? Кыскача токтоло кетсеңиз. Билесиздер да, бизде жогорку кеңештин депутаттары болуп, бул 25ке чыккан, ошол шайлоо күнүнө карата 25ке чыккан, толук чыгыш керек. Жогорку билимге ээ, активдүү шайлоо укугу бар адамдар. Эң башкысы ошол айтып кетейин, Кыргыз Республикасынын жараны болгон талапкерлер, граждандар талапкер болууга
укукка ээ. Шайлоо күрөөсү бар, бул эки системага тең тиешелүү. Жаңылбасам пропорционалдыкта 1 миллион сом ар бир партиядан, ал эми мажоритардык системада ар бир кандидат, талапкер 100 000 сом күрөө коюшу керек. Бирок көпчүлүк көрөрмандар ошол шайлоо күрөөсүнө коюлган каражат эмнеге жумшалат жана ал кандай учурда кайтарылып берилет түшүнбөйт. Сиз түшүндүрүү берип кетесиз ушуга? Бизде билесиздер, азыркы жаңы акыркы кабылган мыйзам боюнча бул шайлоо күрөөлөрү ошо сиз айткан күрөөлөр коюлат. Анан бизде ошол эле мындай караганда кайсы учурларда кайра күрөөлөр кайтарылып берилет деп атпайсызбы? Жанагы варианттар боюнча 3%, 5% босогодон өткөн деген нерселер болот атпайбы? Ошол 5 босогодон, закондо көрсөтүлгөн босогодон өткөн партиялар шайланат, анан жанагы күрөөгө акчасы кайтарылып берилет. Эмне үчүн өтпөй калгандарга кайтарылбайт? Бул эми закондо мыйзамда жазылган, бул күрөөлөр кайтарылбайт деп. Күрөөлөр бул биз билгендей ошол республикалык бюджетке түшөт, жанагы иш-чаралар, уюштуруу маселелери боюнча ошол нерселерге жумшалат. Шайлоодогу колдонула турчу автоматтык эсептөөчү урналар буга чейин БШКнын бир катар мүчөлөрү айтты эле, ошол эки системага ылайыкталып, аралаш системасына ылайыкталып, баягы автоматтык эсептөө мүмкүнчүлүгүн жарата тургандай азыр баягы ишке киргизилип жатат деп. Азыр кандай болуп жатат? Азыр ошо да автоматтык эсептөөчү урналар азыр даярдалып жатат. Бизде билесиздер, ошол эле пропорциональный система боюнча мажоритардык бир мандаттуу округтар боюнча нерселерге уже даярдалып, 2 бюллетень болот. Буга чейин деле жанагы акыркы шайлоолордо биз бир эле күндө президенттин референдум 2 кампанияны өткөрүп келгенбиз. Буга чейинки менин оюмча мындай автоматтык эсептөөчү урналарга иштетүүгө кыйынчылык делип жаралбайт деп ойлойм. Бул жолу мына сиз атаган 8 партия азыр сизге көз маектешип аткан убакытка чейин өз арыздарын шайлоого катышуу ниетин билдирип сиздерге кат түрүндө жөнөтүштү. Дагы убакыт бар, бирок жалпы Кыргызстанда сыналып жаткан ушул аралаш системасы боюнча шайлоого катышуу ниетин билдирген ошол эле партиялар, ошол эле жеке талапкерлердин саны мындай бир арбын болуп, бул жолку парламенттик шайлоого саясий жарыш өзүнүн бир активдүүлүгүн көрсөтөт. Ошол эле учурда жаңы бир саясий маданияттуулукту сактаган талапкерлер, кандидаттар келет деп ишенсек болобу? Бул жолу кандай болот? Жарыш. Мен башында айткандай, азыркы күнгө 8 саясий партиясы берип атат. Бир мандаттуу округтар боюнча биз ошол айткандай округтар бекитилгенден кийин талапкерлерди өздөрүнүн билдирмелерин берип башташат. 3 сентябрь акыркы күн. Мен ойлойм, 3 сентябрга дагы көп саясий партиялар өздөрүнүн билдирмелерин беришет. Эми акыркы болгон окуялар, мурунку күздөгү жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоодо болгон окуялар көп саясий партияларга, шайлоочуларга мындай сабак болду десек болот. Баарыбыз күтөбүз ошол нерсени, таза, ачык, жакшы шайлоону өткөрүп алабыз деп. Анда сизге ыраазычылык билдиребиз. Айдана Садыковна, студияга келип маек куруп бергениңизге, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, эсиңизге салалы, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо 28 ноябрга белгиленген. Буга чейин депутаттарды шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамда кабыл алынган. Бүгүн биз бул багытта Кыргыз Республикасынын депутаттарын шайлоого байланыштуу өзгөрүүлөр менен жаңы урунтуу учурларга токтолдук. Студиябыздын мейманы Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Айдана Садыковна болду. Дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Саламатта калыңыздар.